Assalamu alaikum bizdin kanalдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеодо Кыргызстандын сотовый операторлорунун балансын толуктоо. Аны биз Россияда, Турцияда, Кореяда же Америкада жүрүп, Kiwi кошелектин жардамында толуктасак болот. Азыр көрсөтүп берем. Play Marketке кирип, Kiwi деп жазабыз. Kiwi кошелек чыгат. Установка кылып, открыть деп киребиз. Киргенден кийин профиль номериңерди жазасыңар, местный номерди. Анан кийин регистрациядан өтөсүңөр. Оңой эле. Андан соң картаны бул жака прикрепление кылабыз, банковский картаны. Мои Kiwi карты деп турат. Анын жанында карты других банков. Мен уже привязка кылдым. Силер бул жака привязать карту деген жерди басасыңар. Картанын 16 номерин жазып, бул жерге картанын срогун жазасыңар. Кайсы айга чейин, кайсы жылга чейин. Андан кийин SPS деген жерине картаңардын артындагы 3 цифраны жазасыңар. Далее басканда картаңардан 10 рубльден 30 рубльге чейин алат, снимать этет. Привязка болгондон кийин кайра картаңарга түшүрөт акчаны назад. Чтобы проверить вашу карту, мы спишем с нее сумму в пределах до 30 рублей и вернем после привязки. Андан соң кандай кылабыз? Бул жерде платежи переводы деп турат. Ушул жерде мобильный связь тандайбыз. Анан бул жерге имя или номер телефона. Бул жерге если оператор номер менен жазган десеңер, номер менен жазсаңар болот 996. Же болбосо контактыңарга сразу киресиңер, мына жерде контакт деген жерди басасыңар. Андан кийин кайсы номерди пополнение кыласыңар, ошону табайм. Мына плюс 996 Билайн номер, выберите оператора деп жатат. Оператор тандайбыз. Бул жерде Кыргызстандын негизги 3 оператору бар. Өзбекстан, Тажикстан, Билайн Кыргызстан. Мегафон Кыргызстан. Ушул 3 оператор катышат. Билайн тандайбыз. Бул жерге сумманы жазат, канча акча. Билайнда от 20 до 50, 20 рубльден өтөсүн. 100 рубль тандайбыз. Комиссия банка 1 рубль, 1%. Итоги бизди картадан 4 рубль төлөйбүз. сом түшүшү мүмкүн. Ушул достор. Если түшүнбөгөн жерлериңер болсо, если болбой калган болсо, комментарийге жазсаңар болот.